Ассаламу алейкум, Улукбек мырза. Биз могу Москвада кыргызстардын жарандары, мигранттар, мындайча айтканда 500дөн ашын ата энелер балдарыбызды мектепке киргизе албай отурабыз. Причинасын эч ким айтпай жатат. Бардыгыбыз документально, закон түрүндө электронный заявление через мост.ру өткөзгөнбүз. Бирок 4 айлап, 40 күндөп таптакыр каралбай атат. Статусу ВНЖ, РФП, РФ болгондорду дагы таптакыр быйыл кабыл албай атат. Ушуну биздин сизге өтүнүчүбүз, бийлик өкүлдөрүнө биздин көйгөйүбүздү жеткизип берсеңиз, балдарыбыз 1000ден ашуун балдар үйдө отурабыз. Кээ биркилерки мына церковторго барып, ошол жерден айла жоктун ишинен темадан калбасын деп церковторго барып атабыз. Эми бул действительно гордость кыргыза дегенде азыркы жашап мындай өсүп келаткан биздин кичинекей балдарыбызчы пример Кыргызстан кандай болуп калат да, кандай пример беребиз, ушуну биз ар кайсы жерге нан суратып же башка кылып балдарыбызды тыштап койгон жокпуз. Жаныбызда болсун, образование алсын, ушу балдарыбыз үчүн иштеп жүрөбүз, мекеним деп жүрөбүз ушул жерде. Бирок посольстводон да таптакыр жардам жок, консульстводон таптакыр жардам жок. Айла жоктун ишинен сизге ушундай кайрылуу жасап атабыз. Сураныч биздин бийлик өкүлдөр департамент образования Москвага келип, ушул жерден биздин көйгөйүбүздү жок дегенде заявление жазылган адамдардын көйгөйүн чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Бул жерде эми күндө эле ушинтип чогула берген 500дөн адам, бул билбейм, мен бул Кыргызстандын бир шаары да, мындайча айткандачы. Анан кийин Кыргызстанда деле мындай проблема жетпей атабы биздики. Мына 2 айдан бери ушул проблема менен алышып келатабыз. Сизге чоң рахмат. Всё, наверное. Алло, деп коем.